17-18 кылымдарда ушул Орхон Енисей суусунун боюндагы таш эстеликтерин чечмелеген Томсон, андан кийин Радловдун эмгегин улантып, Малов өзүнүн илимий эмгегин 43-жылы ошо Фрунзе шаарынын СССР Илимдер академиясынын филиалына алып келип, байыркы кыргыз жазуусу деген аталышында китебин сунуштаган. Кандайдыр бир себептер менен Юдахин менен Батмановдун пикиринен чыга албай, жок бул жазуу кыргызга таандык эмес деп баш тартып коюшкан. Өкүнүчтүүсү ушунда, андан кийин 52-жылы Илимдер академиясынын Москва Ленинград бөлүмүнөн ошол эле эмгек, Маловдун эмгеги байыркы эмес, Енисей түрк жазуулары деген аталыш менен чыгып кетет. Анан ошонун күндөн ушул күнгө чейин бул жазуу ошол түрктөрдүн жазуусу, орток жазуусу деген түшүнүк менен калыптанган. Анан эң таң калыштуусу Маловдун китебинде баса белгилеп өзү жазып атат. Бир дагы түрколог ушул жазуу түрктөрдүкү, тактап айтканда көк түрктөрдүкү деп айта албайт, себеби өзү түрк этноним 6-кылымда пайда болуп атат. Ал эми бул Енисей жазуусу 5-кылымдан баштап эле өтө кенен колдонулууда пайдаланганда, өтө чоң аймакта. Ошол Енисей жазуусу бул кыргыздардыкы экенине дагы бир далил, жазуунун өзүндө ушу сингармонизм мыйзамы сакталгандыгын айкындап турат. Себеби ал жерде ошол байыркы Енисей тамгалары 50дөн ашык тамгадан турат да. Бул жерде бир нече тамгалар 2ден 3төн белги менен белгиленет, тыбыштарыбыз. Эмне үчүн дегенде бул үндөштүк мыйзамынын сакталышына шарт түзөт дейт. Ошол кезде азыр деле бизге баарыбызга белгилүү, түрк тобуна кирген 40ка жакын этнос болсо, ошонун ичинен жападан жалгыз кыргыз тили гана сингармонизм же болбосо үндөштүк мыйзамын сактап келет. Башка биз менен тектеш болгон тилдер бул мыйзамды сактабай калган. Анан Маловдун дагы бир жүйөсү ошол кыргыз тили ошо үндөштүк мыйзамын сактап келип, ушуга чейин сакталышы бул ошо байыркы жазуудан бери ошонун калуунда экенин, демек жазуунун ээси ушул тил экен деген бир баса белгилегени бар. Буга кошумча дагы бул жазуу кыргыздыкы экенине дагы тарыхый башка булактарда дагы кошумча маалыматтар бар. Мисалы, биздин доорго чейинки 5-кылымга таандык болгон Тиграхауыт сактардын доорунда ошол мезгилге таандык болгон бир падышанын, окумуштуулардын айтымында, падышанын сөөгү табылган Ысык деген жерде. Бул азыркы заманбап Казакстандын чегине кирет, бирок салыштыра келгенде бул Алматы менен Чолпон атанын ортосунда болжолдуу түрдө. Азыркы эки республиканы тоо бөлүп турат. Ошол биз тарабы күнгөй ала тоо болсо, Казакстан жак бети Тескей алат. Ошол Тескей жак бетте тоонун этегинде бир чоң дөбө мүрзөдө ошол археологиялык казуулар негизинде ошол бир сак, Тиграхауыт сак падышанын сөөгү табылган. Аны археологияда шарттуу түрдө алтын адам деп койгон, себеби кийиминде бир нече килограмм алтын чөкөттөлгөн да. Маселе анын алтынында эмес, эң бизге кызыгы ошол адамдын жанында күмүштөн жасалган чөйчөк табылган. Ошол чөйчөктүн боорунда 2 сап жазуу бар. Ошол жазууну окумуштуулар кагазга түшүрүп салыштыра келсе, ошол 2 сап жазуунун тамгаларынын 80% ошол Енисей жазуусунда дал келет. Анан бир азы кээ бир тамгалары окшош эмес, же болбосо өзгөртүлгөнүн байкашат. Анан ошол кезде бул 20-кылымдын экинчи жарымында болгон. Бул иштер 80-жылдары түркологдор изилдөөгө алып, ошол жазууну чечмелегенге аракет кылышып, бир нече вариант сунуштап, бирок эч кандай бир пикирге келише алган жок, себеби бир да тарыхый, маданий жана ошол мезгилге таандык болгон бир маалыматка төп келбей калганда, анан түркологдор кайра келип туруп бул жазуу Енисей Орхон жазуусуна тиешеси жок деген чечим бойдон калышкан. Бул ошол 80-90-жылдарда болгон окуя. Ал эми кийинки мезгилде жакынкы эле учурда бир 10 жылдын тегерегинде болуп калды. Мен интернеттен бир маалымат окуп, азербайжандык окумуштуу, скифолог деп коебуз, сак скиф доорун изилдеген окумуштуу Заур Гасанов деген окумуштуу ошол Ысык күмбөзүндө табылган чөйчөктөгү жазууну чечмеледи. Анан ошонун чечмелигин маанисин окуп көрсөк, абдан кызыктуу нерсе. Жөнөкөйлөтүп айтканда, ал жерде 2 сап сөздө мындай жазуу турат да. 4 тараптан уруулар сыңгылыга келип, анан даңазалап, ошол өтүп кеткен маркумга 300 адам ант ичип, анан жоктоп атат дейт да. Бул текст же болбосо бул сөз мааниси боюнча баардык көчмөн элдерге таандык болгон бир салтты сүрөттөп атат.
илгерки көчмөчүлүк жашоодо кол башчы эгерде киши колдуу болуп өлсө, анда анын жанындагылары, жолун улантуучулары чогулуп келип, аны акыркы сапарга узатаарда атайын ант берип касам иччү экен. Жөнөкөй айтканда бир идишке колунан кан агызып толтуруп, анан ант берип, ошол өч алабыз деп. Анан ошол канды кайра тең бөлүп ичип, ошол идиште, кан куйулган идиште, ошол өтүп кеткен адамдын сөөгүнүн жанына коюп göмчү экен. Ошондой салт болгон экен. Анан ошол салттын жүрүшүн ошол чөйчөктө жазылып турат, чөйчөк өлгөн адамдын жанына göмүлүп турат. Кийинки археологиялык казуулардын негизинде табылган ошол адамдын сөөгүнүн калдыгы табылган. Ошол окумуштуулардын айтымында бул адам ошол шарттуу түрдө алтын адам деп атпайбызбы, өтө жаш кеткен дейт. Бул оорудан эмес, же болбосо карып жашы улгайгандан эмес, бул жаш кеткен. Демек киши колдуу болуп кеткен деген пикир да бар. Анан анын жанында чөйчөктөгү жазуу ошол жана киши колдуу болгондогу ант ичип аткан салт жазылып атат. Анан мени өтө кызыктырганы ошол сүрөттө баары окумуштуулар бүт сүрөткө ар бир белгисин чийинин сүрөткө түшүрөт да кагызга. Ошол түшүрүлгөн жазуу эки саптын аягында бир белги бар. Мен ошол Заур Гасановдун окумуштуу менен таанышып, жеке сүйлөшүп, анан ошо суроолорумду бердим. Эмне үчүн түркологдор бул жазууну чечмелей албай, сиз скифолог катары бул жазууну чечмеледиңиз десем, ал айтып атат, методологиялык ката кеткен. Себеби 5-10 кылымдарда ошо Енисей доорундагы жазуулар негизинен салттуу ыкма боюнча оңдон солго жазылган дейт. А бул жакта, бул чөйчөктөгү жазуунун мен элесин көрүп туруп эле, бул солдон оңго окулуш керек дейт. Себеби элесинде ал жерде бир диаграмма деген бир 4 бурчтук сүрөт бар экен. Мына ошондон баштап текст окулуш керек деген бир түшүнүктөр бар экен элимде. Анан ошол менен ошол ыкмага салып окусам, жанагындай текст чыкты дейт. Анан эң кызыгы ошол солдон оңго окугандан кийин этек жагында өзүнчө бир белги турат. Бул жазуунун же каттын соңу дегенди түшүндүрөт. Анан ошол белгиге кызыгып сурадым. Бул белгинин функционалдык милдети кат бүттү, сөз бүттү дегенди түшүнбөйт. А бирок символдук мааниси эмнени туюнтат десем, ал билбейм дейт, айта албай койду. Бирок бир айтканы боюнча эми мүмкүн дейт, көчмөн элдердин, уруулардын, элдердин өзүнүн бир эн тамгалары болушу мүмкүн деп. Анан мен ал тамганы карасам, мен ага чейин деле өзүмдүн баамымда бул кыргыздын кадимки эле сол канатындагы басы сурусунун керки тамгасы басылып турат, кадимки деле. Аны эч талашсыз эле мындай ачык айкын эле көрүнүп турат. Анан ушуна келгенде, ушунусунан карап келгенде, демек ошол кезде биздин кыргыздын уруусунун биринин тамгасы басылып атканы, демек бул киши ошо кыргыздарга таандык экен. Анан логикалык негизде Енисей доорунда 5-кылымда бул жазуу кенен пайдаланган. Ал эми ал пайда болгонго чейин да мезгил керек да. А кыргыздар биздин доорго чейин хун доорунда деле мамлекет куруп жашап келген, Шидзи жазууларында. Демек мамлекет болгондон кийин жазуу болуш керек да деген логика менен бул 5-кылымда элестетсек, ошол кезде жазуу болгону кыргызга таандык экен дагы бир айгинелейт. Анан кыргыздын уруу тамгасы турат. Андан сырткары археологиялык казуулардын негизинде кийинки мезгилде азыр илимдин жетишкендиги ушул болду. Азыр генетиктер менен археологдор биригип туруп, ошо археология негизинде табылган адам сөөктөрүнүн калдыктарын, анализин, ДНК-сын аныктап, анан гаплогруппасын сниптерине чейин бар аныктап атышат. Мына ошол алтын адам деп аталган 5-кылымда, биздин доорго чейинки 5-кылымда жашаган адамдын ошондой анализи аныкталып, гаплогруппасы R1A1 болуп чыкты дагы, Z93-94 деген маркер менен белгиленет дагы, сниптери болсо IP1456 деп белгиленет. Мындайча айтканда, бүгүнкү тирүү адамдардын кимисинде ушундай сапат чыкса, демек ошол адамдын түздөн-түз урпагы болуп эсептелет. Бүгүн бул долбоор көп мамлекеттерди камтып, дүйнө жүзүн камтыган DNA деген долбоор, бул илимий долбоор. 18 мамлекеттин генетика институттарынын биргелешкен иши. Мына ошолордун изилдөө иштеринде биздин Кыргызстандын дагы расмий өкүлү катталып, Кубан Чороев деген жигит катышат. Мына ошол Кубан Чороевдун маалымат базасында канча кыргыз барып ошондой анализ тапшырып, ошол ДНКларын аныктаса, ошолордун маалыматтары бар. Ошол маалымат базасынан мен сураганымда, ошондой бир нече баракты көрсөттү. Ошонун бир эле барагында көрсөткөндө бир нече мындай катар менен турат. Бүгүнкү кыргыздардын ошол долбоорго катышып анализ тапшырган кыргыздардын 65%-ында жанагы СНИПи Y 1456 деген көрсөткүч менен аныкталып атат. R1A1 гаплогруппасынын. Демек, ошол 2,5 миң жыл мурда жашаган Тиграхаут сактардын падышасы жана алтын адам деп эсептелген. Бул кыргыздардын түпкү бабасы болуп чыгып атат.
Анан окумуштуулар дагы бир кызык нерсени айтып атат. Бүгүнкү күнгө чейин бул сниптин көрсөткүчү Кыргыздан бөлөк бир да элден чыга элек. Ошон үчүн шарттуу түрдө палеогенетикада бул снип кыргыз бутагы деп да аталып калды. Демек буну биз эч талашпай, эч кимге далилдебей, эми баягы илимий негизде далилденген да, эч тартынбастан бүтүн дүйнөгө деле жар салып айтсак болот, бул биздин түпкү бабабыз. Демек биз ошондон бери жазуубуз да болгон экен, маданиятыбыз да ушундай улуу чоң маданият жараткан экенбиз, мамлекет курган эле экенибизди дагы бир жолу баса белгиленип далилдеп атат. Ошону менен негизги айтарыбыз ошо байыркы мезгилден бери жазуу жараткан эл экенибизди ушундан билсек болот. Жазуу бир сөз менен айтканда бул адамзатынын цивилизациялык өнүгүүсүндөгү эң алгачкы көрсөткүч. Адам аң сезимге ээ болуп, өзүнүн пикирин башка коомго жеткирүүдө, аны аралыкка, убакытка чектебей туруп, белги менен көрсөтүп берүүнү үчүн ошону жазууну жаратуу бул өтө мындай тажрыйбаны талап кылган, акылмандыкты, даанышмандыкты, көп жылдык тажрыйбаны талап кылган көрсөткүч. Демек биздин бабалар мына ошондой деңгээлде өнүккөн эл болуп, ошол кезде жазуу жараткан элдин бири экени анык.